Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Кутман таңыздар менен урматтуу Марал радиосунун угармандары, биздин социалдык баракчаларыбыздын жана Марал ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Күн чабыт маалыматтык талкуу программасы, анын бүгүнкү чыгарылышын мен Айдина Маматисаева алып барам. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы жол эрежесине байланыштуу мыйзамдарды одоно бузган учурда айдоочулук көлүктөн биротоло ажыратуу сунуштап жатат. Муну менен дагы бир нече өзгөртүүлөр киргизилип, айдоочуларга карата жаңы мыйзам долбоорлор сунушталууда. Бүгүнкү берүүбүздө биз ушу жаңы эрежелердин зарылчылыгын, алардын максатын жана буга байланыштуу дагы башка маселелерди талкуулайбыз. Студиябызда конокто жол эрежелерин көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев бар. Тилек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, эгерде сиздерде ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар, сунуш пикириңиздер болсо, анда байланышка чыгыңыз. 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Тилек мырза, мен жогоруда белгилегендей, айдоочуларды көлүгүнөн ажыратуу сунушталууда. Бул тартип кандай мезгилде, кандай убакытта колдонулат, ушул боюнча айтып бересизби? Албетте, мынакей ошол айдоочулардын жол эрежелерин одоно бузууда жоопкерчиликтерин жогорулатуу жана ошол көрүлүүчү чараларды татаалдаштыруу боюнча биз буга чейин дагы өзгөртүүлөрдү киргизип келгенбиз. Бирок бул киргизилген өзгөртүүлөр бүгүнкү күндө ошол натыйжалуу жетишкендиктерге жетише албагандыгынын негизинде бүгүнкү күндө ошол талдалып жаткан жолосо катталып жаткан жол кырсыктарынын эң негизги себепкерлери болгон учурларын эске алуу менен биз бүгүнкү күндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Биздин мыйзам чыгаруу өкүлчүлүгүндө тактап айтканда биздин жогорку кеңеште бүгүнкү күндө талкуудан өтүп жатат. Бул дагы акыркы чечим эмес деп эсептейбиз. Анткени дагы өзгөртүүлөр кириши толук мүмкүн. Же болбосо кошумча дагы чараларды көрүү боюнча багы өзгөртүүлөр кириши мүмкүн да. Буга чейин мына 2019 жылдын декабрь айынан баштап биз айдоочулук көлүктү албай калганбыз. Ошол бүгүнкү күндө ошол айдоочулук көлүктөрдү кайрадан багы одону бузуп жол кырсыгына алып келген себептерин эске алуу менен ошол эреже бузуулар боюнча айдоочулук көлүктөн ажыратып, айдоочулук көлүктөн какой-то бир мөөнөткө же болбосо өмүр бою эркинен ажыратуу укуктарына ээ болуу боюнча мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Тактала кетсек, бул жанакы автоунааны масабалда башкарып жол кырсыгын жасаган учурларын эгерде автоунааны масабалда башкара турган болсо, ошол 3 жылдык мөөнөткө ажыратуу боюнча айдоочулук укуктан ажыратуу болсо, эгерде ошол айдоочу ошол автоунааны кайрадан башкара турган болсо, дагы 5 жылдык убакытка жана 10 жылдык убакытка жана 15 жылдык жана эркинен такыр ажыратуу боюнча багы жасалган жол кырсыгынын оор кесепеттерине багы болушуна ылайыктуу алуу мөөнөтү көбүрөөк узарат да. Анткени мисалы үчүн автоунааны масабалда башкарып келатып, биздин кызматкерлер кармап багы тийиштүү иш кагаздарын толтуруп, автоунаасын айыпканча коюп, муну топтолгон материалдарды сот органдарына жөнөтөбүз. Ошол сот органдары тарабынан ошол айдоочулук көлүктөн ажыратуу чарасы колдонулат. 3 жылга ажыраткан болсо, эгерде ошол айдоочу кайрадан башкара турган болсо, мында ошол эле айдоочулук көлүк мурда 3 жылга узарган эркинен ажыратылган болсо, мында 5 жылга узартылышы мүмкүн. Ошол эле учурда эгер автоунааны масабалда башкарып келе жатып, жана жол кырсыгын жасаган болсо, ошол жол кырсык катталган жол кырсыгынын оордугуна жараша, же болбосо материалдык чыгым алып келеби, же адамдын
денесине арнайы оор залакаттарды алып келеби же болбосо адамдын өмүрүн алган учурларында баягы ошол жол кырсыгынын оордугуна байланыштуу бул айдоочулук көлүктөн ажыратуу көп узакка узарылат. Ошол эле учурда баягы жол эрежесин одоно бузган учурлары 1 жылда 3төн ашык каттала турган болсо, бул учурда автоунаанын айдоочусу ошол кайрадан ошол баягы жол эрежесин билгендиги тууралуу баягы кошумча экзамен тапшыруу боюнча баягы жолдомолор берилет. Ошол жолдомолорду дагы берүүдө дагы ошол өзүнүн мөөнөттөрү коюлуп атат. Эгерде ошол мөөнөтүнөн тапшырып бере албаган болсо, же болбосо ошол айдоочулук көлүктү тапшыра албаган болсо, ошо айдоочулук көлүктөн баягы укугунан ажырап кайра окууга айдоочу мажбур болот да. Ошол эле учурда жанакы бул автоунааны башкарууда дагы эгерде айыл ичинде 60 ылдамдыктан ашпоо каралган болсо, мыйзамда каралган, ал эми айылдан тышкаркы жерде 90 менен айдоого укуктуу болсо, эгер ошол башкарып бараткан учурунда 60 километрден ашыкча башкарган болсо, мисалы үчүн айыл ичи 60 чакырым боло турган болсо, эгер айдоочу ошол 120дан жогору кетип жаткан болсо, ошол айдаган ылдамдыгы катталып кала турган болсо, бул учурда дагы айдоочу баягы айдоочулук экзамен тапшырууга мажбур болот да. Биз ошол учурлардын баарын бирде бизде автоматтык атайын система кирген. Мынакей бүгүнкү күндө биздин башкы прокуратура менен төлөм системасы иштеп жатат. Төлөм мобилдик электрондук портал иштеп жатат. Бул портал биздин баардык инспекторлордун баардыгына бүгүнкү күндө логин паролдордун баары берилди. Ар бир эреже бузуу же болбосо ар бир кызматкер толтурган протоколдорундагы баары ошол төлөм кызматына катталат. Ал жерде айдоочунун бүгүнкү күндө айдоочулук көлүк алганы, автоунаасы баардыгы ошол жерде маалымат баары камтылган. Айдоочу тууралуу дагы автотранспорт каражаттары дагы багы толук маалымат алууга инспекторлорго бүгүнкү күндө шарт түзүлүп берилген. Мурда кагаз жүзүндө жүргүзүлүп келсе, бүгүнкү күндө ошол иштердин баарын жеңилдетип, ошо электрондук түрдө бүгүнкү күндө ишке кирген. Ал жерде баардык маалыматтардын баары камтылган. Ошол эле жерден биздин инспекторлор ошол канча жол эреже бузуп атканы, же болбосо коопсуз шаар камераларында мына бүгүнкү күндө экинчи этап мына кириши деп күтүлүп атат. Буюрса ал кирип калса да ошонун ичинде баардык катталган толук маалыматтардын баары болот. Ошол жерден инспектор өзү эле баягы өзүнүн мыйзамдуу укуктарын алкаганда эле чечим кабыл алып, эгерде эреже бузуулар 3төн ашыкча боло турган болсо, автоунаасын автоматтык түрдө айып аянтчага киргизип, же болбосо жана 60 км/сааттан ашыкча башкарып, же болбосо жолдун каршы тилкесине чыгып, же болбосо автохулиганство деп коебуз бизде азыр, автоунаа тентектик деп жана атайын үндөрүн катуулатып алып, элдин тынчын бербей, көчөлөрдө ыз учу салып жүргөн учурлары аныкталган болсо, ошолорду дагы баягы биздин инспекторлор сразу ошо мыйзам чегинде, ошол мыйзам күчүнө киргенден кийин, ошол мыйзам чегинде жанагынтип атайын автоунааларды аябча коюп, анан бизде укук тажрыйба колдонуу практикасы бар. Алар ошол кабыл алынган мыйзамдын алкагында тийиштүү чараларды көрүшөт да. Тилек мырза, айтсаңыз, бул жаңы эрежелердин аткарылышын кантип көзөмөлдөйсүздөр? Мисалы, балким 3 жылга көлүгүнөн ажыратылган айдоочу кайра эле унааны башкарып жатат. Албетте, андай учур болушу да толук мүмкүн. Бүгүнкү күндө дагы ошол масалалда башкарып, биз жанакы сот органдарына жөнөтүп, айып салынып атат. 17.500 сом айып салынып атат. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейинки коомдук жумушка тартылышы бүгүнкү күндө каралып атат. Ал эми ошол мыйзамдардын аткарылышы жана көзөмөлдөнүшү бул биздин кызматкерлер тарабынан биздин ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына ыйгарым укуктуу мыйзамдарга биз
ошол жанакы башкы прокуратура менен биргелешип багы түзүлгөн төлөм системасы мына ошол жерге баардыгы катталып турат. Ошол жерден эле айдоочу канча жолу эреже бузганын деле аныктап алганга бизге толук мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде багы эреже бузгандан баштап издөөгө, мыйзамдуу издөөгө алынганда жарандарыбыз жана транспорт каражаттарыбыздын баардыгы ошол жерде катталып, инспекторлор ошол жерден эле толук мыйзамдуу багы маалымат ала алат да. Анткени ал жерде автоунаанын мамлекеттик номерун текшерселер, терсе ал жерден баардык данныйлар чыгып калат. Ал эми жеке жарандын багы идентификациялык номеру деп коет, ошол жана жашыруу жеке номерларын эле терүү менен гана ошол айдоочуга же болбосо жаранга кандай багы чектөөлөр кирген же болбосо кандай бузуу эрежелери катталган ошолордун баарын толук ошол системадан маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бүгүнкү учурда мына жакында эле бизде чалуу бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, салам Сиз алейкум. эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен атым Жулпар Кадам жайган болом. Тилек агайга. саламатсызбы, угуп сизди. Салам алейкум. Сосновкодагы беспределди токтотуп койсоңор жакшы болмок да. Кандай учурларын дедиңиз? Сосновкодагы посту беспределин токтотуп койсоңор жакшы болмок да. Ал жерде Дагы сурооңуз барбы? Ошого жооп күтүп атам, ошону угайлычы. ал жерде биз бүгүнкү күндө ошол жанакы стационардык постторду натыйжалуу колдонуу боюнча ошолордун ишмердүүлүктү толук көзөмөлгө алуу боюнча бизде болгону 3 эле стационардык пост, 5 стационардык пост бар да. Бул болсо ошол Токтогул районунда Чычкан пост уш элесине кирип келатканда бир пост бар. Бул жактан Сосновка пост бар, Кочкордо Сарычат пост бар. Ошол эле учурда Таласта жана Ошто стационардык посттор бар. Буларды колдонууда ал жерде толук мыйзамдуулук менен иш алып барышат кызматкерлер. Анткени бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, ашуу аркылуу өтүүдө дагы кышкы учурда болобу, жайкы учурда болобу жаралган кырдаалдар бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү. Анткени деген мына көчкү түшүп калып атат. Ошол эле учурда жанакы жол шарттары кээде ошол жаан чачындын же болбосо каардын багы же болбосо тумандын багы басып кетишинде дагы ошол жолду жабууга бизге туура келип атат да. Андан тышкары ошол стационардык пост жана Сосновка посту бүгүнкү күндө ошол түштүк менен түндүктү байланыштырган бир эле жол. Азыр юг-север жолу ачылып элек пока. Бул жолдо дагы ошол жанакы ташылып жаткан жүктөрдүн же болбосо ташылып жаткан малдардын багы жарандарыбыздын мүлкүнө тынчтык салып малдарды уурдаган учурлары же болбосо жанагындай мыйзамсыз товарларды ташылган учурлары же болбосо издөөгө алынган транспорт каражаттары, издөөгө алынган жарандар бүт баарын ошол жерде текшерилип өткөрүлүп турат. Анткени деген мына көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө ашуу аркылуу өткөндө дагы ошол жүргүнчү ташыган жана жүк ташыган транспорт каражаттарын дагы жолдо кооптуу абал жараткан учурлар бар. Жүргүнчү ташууда дагы мисалы үчүн Ошко кетип атканда бир эмес 2 ашуу өтөт да. Ошо 2 ашууда дагы ошол жарандарыбыздын коопсуздугу, жарандарыбыздын өмүрү бүгүнкү күндө эң маанилүү да. Ал жерде деле ошол биздин кызматкерлер бар. Ал жерде жанакы транспорт министрлигинин кызматкерлери бар. Ошол эле учурда салык кызматыныкы бар. Экологиялык жактан дагы иш алып бара турган кызматкерлер бар. Ал жерде жалгыз эле биздин кызматкерлер эмес. Ал жерде баары тийиштүү кызматкерлер бар. Ошол жердеги жол каттамында тиешеси бар кызматтардын баары кызмат алып барат. Алардын иштөө тартиби бүгүнкү күндө
аябай көзөмөлдөнүп турат. Эгер мыйзам бузуулар болсо, мыйзам чегинде биз чара көрүүгө даярбыз. Ошол эле учурда кызматкерлердин ишмердүүлүгү бүгүндө тыкыр көзөмөлдөнүп атат. Бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Быстро продавайте оборудование с платной рекламой на Лалафо. Сонундуктун жана жөнөкөйлүктүн айкалышы. Француз даңазасы менен Елисейские поля турак жай комплексиндеги жашоо. Кенен жашыл аймак курулуштары азаян. Европалык стиль. Авангард стиль курулуш компаниясынан Елисейские поля рахаттуу жашоо. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Күн чабыт программасын улантабыз. Биз бүгүнкү берүүбүздө айдоочуларга карата жаңы мыйзам долбоорлор сунушталып жатканын талкуулап жатабыз. Студиябызда конокто жол эрежелерин көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев бар. Эгерде сиздерде суроолор, сунуш, пикириңиздер болсо, анда байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Ушу мас абалында унаа башкарган жарандарга катаал чараларды көрүү маселени чечеби, коомчулукка кандай карай турганын Бишкек шаарынын тургундарынан сурап көрдүк. Алардын айрымдары мындай катаал чараларды колдойт, ал эми кээ бирлери каршы болууда. Анда сурамжылоого кезек берели. Ошо 1 жылдан 3 жылга чейин дегени туура эле. Бир өмүр бою дегенге эми пенде да адашат, мындай болот. Негизи бул низам жакшы низам болот да. Арак ичип алып, ичимдик ичип алып айдашат. Көп авария болот. Эгер ичип алып, айдап, ичип алып түшкөн болсо, авария кылган болсо, ошо жоопкерчиликти аткарбаса, анда мен кошулам бул низамга. Негизи эле өмүр бою ажыратып салыш керек. Анан өмүр бою аны ушундай укуктан ажыраткан болбойт го. Өмүр бою мына статистика боюнча мас абалда 100 авария болсо, ошонун 3-4 эле мас абалда болуп атат. Калганы баары кырсык. Мен бул мыйзамды колдойм. Туура. Азыр аябай ДТП көбөйүп атат. Бишкекте канча балдарды уруп кетип атышат. Айдаганды билбесе же ответственность, если они не чувствуют, ичип за руль отуруп атса, анда отуруп айдабай эле коюшсун такыр эле. Тилек мырза, жогоруда сурамжылоодо ушу бир нече жаран өзүнүн пикирлерин билдирди. Анан негизи бул мыйзам долбоорлорду жазууда коомчулуктун пикирин эске алдыңыздарбы? Анан мыйзам долбоорду жазууда кимдер катышты? Балким жарандык активисттер дагы болду арасында? Албетте, бул мыйзам долбоорун биринчи жогору биздин мыйзам чыгаруу палатасына алып келгенден мурда бул ошол мыйзам долбоорлорун жазууда ошол. Тилек мырза, кечиресиз, бизде чалуу бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Руслан, менин суроом мындай эле, байкеден негизи мас абалында өмүр бою ажыратыш деген эмеге мыйзамга мен кошулат элем. Себеп дегенде мас болуп машина айдаганда көрсө, мас болуп правасы жок башка бирөөнө отуруп жүрөбүз такси мененчи. Анан менин экинчи суроом мындай болот да, байкесе. Могу силердин машиналар чыгып атат, патрулдар чыгып, жол жайке туруп, баягы токтотуп, мурдагыдай элечи. Мисалы дегенде, могу Алматика менен Ылдый кетип баратканда глобустан кийине турушат да, постоянно экипажчы. Анан суроо мындай, ошолор караңгыда светтерди өчүрүп тургандан көрөкчү световой сигналдар, маяктар күйүп коюп турса, жол эрежелерин бузууга алдын ала болот беле, буздурбаганга. Баягы элдер маякты көрүп, алыс жактан эле токтоп, мындай правилага чоошайт дейм да. Анан жашын алып бузгандан кийин токтотпойчу. Айдоочуларды ушундай суроо да байке. Рахмат. Албетте, баягы баарыбыз эле бири-бирибизден кемчилик издейбиз. Бул негизи баягы мыйзам боюнча бул жерде көчөдө инспектор турабы, же камера турабы, же башка кандайдыр бир ошол мыйзамды бузууга баягы тоскоолдук жарата турган кандайдыр бир баягы камералар турабы, бул айырмасы жок да. Ар бир айдоочу ошо жол эрежесин билем деп айдоочулук көлүк алгандан кийин баардык эрежелерди сакташ керек да. Ал эми ошол биздин кызматкерлер тарабынан эгерде мыйзам бузуулар болсо, биздин ишеним телефондору күнү түнү иштейт.
эгерде ошол бизге чалуулар болуп ошол кызматкерлердин турган жерин аты жөнүн тактап айтып эреже бузуп атканын аныктап берген учурлар биз бүгүнкү күндө мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Ал эми ошол жанакы мыйзам долбоору жасалып жатканда дагы бул бир канча эксперттердин кароосунда жана ошол биздин ошол жол багытында иштеп жаткан тажрыйбалуу кызматкерлердин анан топ түзүлүп баягы группа түзүлүп атайын ошо мыйзам долбоору иштелип чыккандан кийин дагы ошол баягы эксперттерибиздин кароосунан өтүп андан кийин 1 айлык баягы коомдук талкуудан өттү. Коомдук талкууда баягы жарандарыбыз тараптан берилген баардык сунуштардын баары эске алынып, өзгөртө турган жерлер өзгөртүлүп, кошумчала турган жерлер кошумчаланды да. Эми бул жерде эреже бузуу боюнча мисалы үчүн баягы ылдамдык менен кетип атып, мисалы үчүн ылдамдык менен түшүп калган бул баягы человеческий фактор да, ошочо айткандачы. Адам алаксып кетиши мүмкүн, же болбосо баягы салондо элдер менен коорашып баратып, баягы сөзгө алаксып калышы да мүмкүн. Баягы ар кандай учур болот да. Ошон үчүн жанакы биз 3 жолу эреже бузган экзаменге жөнөтүү боюнча бул баягы оор баягы чараларды көрүүдөн эме кылдык. Ал эми бул автоунааны мас абалында башкарган бул баягы түшүнүк менен адам билет, что мас абалда башкарса мыйзам бузуп аткандыгы, мас абалда баратып жол кырсыгын жасаса бул аябай көп жоопкерчиликке, же болбосо ошол жабыркаган тарапка эбегейсиз экономикалык чыгымдарды алып келишин, же өзүнүн баягы үй бүлөлүк бюджетине дагы баягы чеги жок баягы чыгымдарды алып келиши мүмкүн. Же болбосо психологиялык жактан. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Атым Руслан, Бишкектен чалып аттым эле. Менде мындай суроолор бар да. Мынакей электрондук эмеге өтөбүздү очпайбы? Ошого электрондук камагы болупу. Мисалы үчүн обязательно жана карточканы көтөрбөй эле электрондук телефон менен көргөзүп кээде унутуп калганда сөзсүз штраф АНК же да ушундай штраф кетет да. Бирок праваң бар эле. Ошону телефондон эле көргөзө турган болсо болбойбу? Мына өлүккөн жактарда ошондой да. Биринчи суроом. Экинчи суроом жанагы машиналар эвакуация токтоткондо, мисалы үчүн Ош базарынан комбинат жака алып келишет. Ошол жерде услугалары өтө кымбат эмеси, мейли мамлекетке штраф төлөйлү, бирок алып келген транспорт жана алып келген компаниялардын 1200 сом 500 метрге алып барса деле 1200 сом төлөнүп ошол да караштырса болбойбу? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Анан бул жана мас абалда башкарган деп атпайбызбы? Бул мас абалда башкарган өзү айдоочу баягы түшүнүк менен, бирок баягы мыйзамды бузуп атканын билип туруп ошол жолго барып атат да. Анан акыркы ошо последствиясы жанагындай адамдын өмүрүн алган, болсо жана эбегейсиз материалдык чыгымдарды алып келген, адамдын өмүрүнө коопсуз жараткан учурлар менен чектелип атпайбы? Ошон үчүн бул мас абалдагы жана айдоочулук көйлөктөрдү ажыратуу боюнча баягы коомдук талкууда турганда дагы жарандарыбыз аябай эле көпчүлүк учуру 99% ошол колдоду да. Ошондуктан ушундай мөөнөткө ажыратуу боюнча чечимдер кабыл алынып, бүгүнкү күндө ошо мыйзам долбоору, бүгүнкү күндө ошо мыйзам чыгаруу органдарыбызда, депутаттарыбыздын талкуусунда турат да. Ал эми мынакей азыр байке айтып өттү, ошол эвакуация боюнча иш алып баруу боюнча мына биздин мамлекеттик эсебинен, же болбосо биздин башкармалыктын эсебинде биз жанакындай эвакуаторлор жок да. Бүгүнкү күндө биз азыр өзүбүздүн башкармалыкка эвакуаторлорду иштетүү боюнча мыйзам долбооруна да өзгөртүү киргизип атабыз. Ошол эле учурда дагы биздин карамакка ошо эвакуаторлорду алып атабыз да. Буюрса бул ушул жылдын этеги менен бул түзүлгөн компания менен түзүлгөн договорубуздун мөөнөтү аягына чыгат. Буюрса да бул дагы биз да жеңилдеткенге аракет кылып атабыз. Ал эми ошол жол эрежесин бузуп башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып
унаазын таштап кеткен автоунаалар гана эвакуация болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Азыр эле 5 мүнөткө кире калам деп туруп чукап кирип кетет, ошо 1 саат жок болуп кетет да. Ошол эле учурда ошол камалып калган, автоунаанын тоскоолдугуна дуушар болуп калган айдоочуларыбыз бүгүнкү күндө да биздин 102 кызматына чалып, 100 кызматына чалып, бизге да ошо маалыматтарды берип, ошол эреже бузулган жерлерге чакыруулар түшүп жаткан бүгүнкү күндө жок эмес, аябай көп. Ал эми ошол айдоочу ошол эвакуатор жүктөп кеткенге чейин ойлонуш керек да, ошону эреженичи. Анткени айдоочулук көйлөктү а киши окуп, мага эреженин баарын билем, эреженин баарын сактайм деп айдоочулук бул атайын бул кесип болуп эсептелинет. Ошо кесипти өзүнө ыйгарып алгандан кийин да ошо башка жолдогу жол кыймылынын катышуучуларына дагы эч кандай тоскоолдук жаратпаш керек. Түшүнүктүү. Тилек мырза, ушу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы оң рулдуу унаалардын айынан жол кырсыктары көп катталууда деп айтканы бар. Анан такси кызматына пайдаланууга тыюу салууну көздөп мыйзам долбоору даярдалып жатканы буга чейин айтылган. Азыр бул мыйзам долбоору кайсы этапка жетти, даярдалып бүттүбү, ушул боюнча айтып берсеңиз. Албетте, ошол эле учурда мыйзам долбоору дагы азыркы учурда ушул жогорку кеңеште өтүп жаткан мыйзам долбоорлордун арасында бар. Бүгүнкү күндө бир эле мыйзам эмес, бул жерде бир канча мыйзам өзгөртүү кирүү боюнча кетип баратат. Ал эми ошол такси кызматындагы оң рулдуу транспорт каражаттары же болбосо сырткы мамлекеттен биздин өлкөгө келип такси кызматын аркалап жүргөндөргө мыйзам тыюу салынат. Ошол эле учурда ошолорду багы иретке келтирүү боюнча бизде азыр жанакы электрондук багы информациондук маалымат борборун уюштуруу боюнча бүгүнкү күндө бизде иш чара жүрүп жатат. Ошол иш чаранын жыйынтыгында биз жана жүргүнчү ташыган транспорт каражаттары, оор жүк ташыган транспорт каражаттары, ошол эле жана атайын кооптуу жүктөрдү ташып алган транспорт каражаттарына лицензия берүү боюнча ошол мыйзам долбоорунда бүгүнкү күндө да бар. Ал эми ошол мыйзам долбоору күчүнө киргенден кийин дагы жанакы автоматташтырылган маалымат тутумун биз азыркы учурда тендерлерди жүргүзүп, ошол маалымат тутумун орнотуу боюнча азыркы учурда иштер кызуу жүрүп жатат. Булардын аягы чыккандан кийин биз буюрса бул жакынкы убактарда ушул бул багытты бир нукка коебуз буюрса. Анан жанакы жол эрежесин одоно бузган ошонун алкагында жол кырсыктарын келип чыгышы дагы бүгүнкү күндө ошол биз ошол кадамдардын барып атабыз. Бул өзгөртүү кирип жаткан мыйзам долбоорлору ошонун алкагында жүргүзүлүп жатат да. Ал эми жана оң рулдуу транспорт каражаттарынан пайда болгон жол кырсыктары, оор кесепеттери бүгүнкү күндө жүргүзүлгөн анализдердин негизинде болуп атат. Ал эми жанакы оор жаракат алгандар, оор кесепеттер менен чектелген 5 адам же болсо 5 адамдын өмүрүн алган, андан көп адамдын өмүрүн алган учурларын жүргүзүүдө бул 60%дан ашыгы бул оң рулдуу транспорт каражаттарын караганда болот. Ушул сөзүңүз аралжы, мисалы бизде такси кызматынын 80% оң рулдуу унаалар. Бул миңдеген айдоочуларды түзөт. Алар бир топ наразычылыктарын билдирди. Мисалы, эгер бул мыйзам долбоору кабыл калса, алардын тагдыры эмне болот? Бул эми жанакы сиз айтып атпайсызбы, көп пайызы депчи. Көп пайызы дегенден алысмын. Анткени бүгүнкү күндө бизде жалпы катталган транспорт каражаттарынын саны бүгүнкү күндө 1,5 миллионго жетип отурса, ошонун 200гө жетпеген эле транспорт каражаты бүгүнкү оң рулдуу да. Анын баары 200 миңге чукул транспорт каражаттарынын баары таксовать этип жүрөт деген, такси кызматын аркалап жүрөт дегенден алысмын. Анткени бүгүнкү күндөгү ошол эң ыңгайлуу деп же болсо жанакы аз көлөмдө чыгым жараткан транспорт каражаттары менен таксовать этип жүргөнү баарыбызга белгилүү. Ал эми ошол мыйзам долбоор кирсе да буларды дагы биз көзөмөлгө алып, эгерде ошол транспорт каражаттары оң рулдуу жана же болбосо техникалык жактан жоопкерчиликке жооп бербеген жарандарыбыздын өмүрүнө коркунуч келе турган учурларын эске алабыз.
Дагы бир маселе ушу Кыргызстан соңку жылдары адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Мисалы былтыр жол кырсыктарынын көрсөткүчү жогорку чекке жеткени да айтылган. Бүгүнкү күндө ушул жылдын статистиканы айтып берсеңиз, анан былтыркы жылга салыштырмалуу кандай болуп атат? Азайып атабы же тескерисинче? Албетте, мынакей биздин 2021 жылдын декабрь айында 7 декабрда президентибиздин жарлыгы чыккан, указ чыккан. Бул указда ошол жолдогу профилактикалык иштерди күчөтүү жана кечиктирилген чараларды көрүү боюнча мыйзам долбоору чыккан. Ошол мыйзам долбоордун алкагында биз мурда буга чейин жанакы айдоочуларды сапаттуу даярдоо, автомектептерди ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу боюнча бизге текшерүүгө мыйзам долбоор берген эмес, уруксат берген эмес. Бүгүнкү күндө ошол президентибиздин указынын алкагында көптөгөн мыйзам долбоорлоруна бүгүнкү күндө өзгөртүүлөрдү киргиздик жана толуктоолорду киргиздик. Анын алкагында бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 272 автомектептин ишмердүүлүгүн толук көзөмөлгө алдык. Ошол эле учурда мына ошол мыйзамдын алкагында УНАМ мамлекеттик ишканасындагы мекемесиндагы ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүп берилди. Бул жакта дагы биз көптөгөн өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ал жакта дагы ошол учурдагы менен мынакей мамлекеттик каттоо кызматында турган учурунда биздин азыр ички иштер министрлигинин катарына өткөндөн кийинки айырма аябай асман менен жердей. Анткени деген баардыгына ачык көзөмөл турат. Үстүнө дагы бүгүнкү күндө онлайн режимде дагы ошол экзамен тапшырган айдоочулардын кандай экзамен тапшырып аткандыгы, кайсы автошколдордо кандай даярдыктар жүрүп аткандыгы, канчалык деңгээлде сапаттуу даярдап аткандыгы багы онлайн көзөмөл менен эле ар бир жаран көзөмөлдөгөнгө толук укук бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле учурда дагы биздин кызматкерлер багы автомектептердин ишмердүүлүгүндө багы лицензияларын алган лицензияларын талаптары менен жооп бере тургандай учурлардын баарын текшерип, бүгүнкү күндө ошол татыктуу мектептердин ишмердүүлүгүн жүрүп жатат. Ал эми багы ошол лицензиянын талаптарын бузган, же болбосо одону бузган, же болбосо такыр эле аткарбаган автомектептердин ишмердүүлүгү токтолуп, ошол эле учурда жабылган автомектептер да бар. Канча автомектеп жабылды? Айып салынган автомектептердин баардыгы бүгүнкү күндө ошол азыркы учурда дагы ошол убакыт берилип токтолуп турган автомектептер бар. Мына жакында эле биздин жетекчи да ошол багы 23 автомектеп гана ошол лицензиянын талабына жооп бере тургандыгын айтылды. Ал эми ошол бүгүнкү күндө калган автомектептердин ишмердүүлүгүнө дагы убактылуу токтоолор киргизилип, ал эми такыр лицензиялары такыр алынып салынган автомектептер бар. Бүгүнкү күндө азыр бул иш токтоп калган жок. Бул иш азыркы күндө дагы эле жүрүп жатат. Ал эми ошол токтотулган автомектептерге мөөнөт берилген. Бул автомектептерди жабуу боюнча бүгүндө акыркы чек эмес. Мындан ары дагы ууланат болчу. Тилек мырза, убактыбыз соңуна чыгып баратат. Ушул жол кырсыктарынын статистикасын атай кетсеңиз. Албетте, бул ошол мына жүргүзүлгөн багы жолдогу көзөмөлдү күчөтүп жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин жыйынтыгында мына былтыркы жылга салыштырмалуу адам өмүрүн алган учур бүгүнкү күндө 31,3%га төмөндөп атат. Бул көрсөткүч аябай багы ийгиликтүү көрсөткүч десек болот. Анткени деген бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына быйыл жайкы учурда дагы ошо жайкы туристтик багыттарга дагы транспорт каражаттарынын агымдары аябай көп болду. Мына ошо алыс барбай эле мына Көлүстүн аймагында дагы мына өзүңүздөр деле көп болуп атасыздар. Даже ошол автостоянкалар эмес, көчөгө машина батпай калды. Ал эми ошол транспорттун агымы канчалык көп болгон сайын эреже бузуулар да көп болот экен. Эреже бузуунун ар бир эреже бузуунун аркасында жол кырсыктары келип чыгыш да мүмкүн да. Анткени ошол ар бир эреженин аркасында ошол жана адамдын өмүрүн алган, же болбосо адамдын денесине оор талакаттарды келтирген учурлары дагы толук келип чыгышы толук мүмкүн да. Анан мына республиканын аймагында жалпы катталган жол кырсыктары 9%га төмөндөп атат. Ал эми ошол
адамдын өмүрүн алган жол кырсыктары мүмкүн да ол жана 31,3% деп атам. Бул былтыркы жылы 552 адам каза болгон болсо 8 айдын жүзүндө быйыл 379 адам каза болду да. Бул бүгүнкү күндө дагы ошол биздин кызматкерлер тарабынан, биздин башкармалык тарабынан ошо көптөгөн баягы иш алып баруулар болуп атат. Бүгүнкү күндө бул көрсөткүчтү дагы мындан дагы төмөндөтө турганга биздин алдыда пландарыбыз көп. Ушу коопсуз шаар долбоорунда кыскача токтоло кетсеңиз, мисалы буга чейин экинчи этабы башталат деп айтылды эле, азыр эмне болуп атат? Буюрса мына жакында ошо экинчи этаптын биринчи фазасы кирет деп мына күтүп атабыз. Буюрса ошол жерлерде азыркы учурда жана даярдык иштери, жана мамлекеттик стандартка жооп бере тургандай жол сызыктары, жол белгилеринин баары бүгүнкү күндө ушу бүт баары келишип каралып атат. Ал ошол эле учурда орнотуу иштери дагы жүрүп атат. Баягы бул бир эле күндө бүтө турган иш эмес экен. Бул жерде жүргүзүү ошол болуп аткан тажрыйба ошо көрсөтүп атат. Ошол көп убакытты талап кыла тургандыгы. Бүгүнкү күндө ошол орнотуу иштери дагы жүрүп жатат. Орноткондон кийин да ошол кабелдик кошуулары да жүрүп жатат. Көрсөм бул жакынкы учурда кирет. Ал эми биз Ички иштер министрлиги кошумча тапшырма берди. Бул экинчи этапты күтпөстөн эле 3-чү этапка кадам баруу боюнча биздин Ички иштер министрлиги ошо жылдын башынан баштап 3-чү этап менен 3-чү этап боюнча коопсуз шаарды киргизүү боюнча иш алып барат ошо. Дагы бир суроо, кыскача ушу унаалардын алдыңкы эшигинин каптал айнегин караңлатууга мыйзамдуу түрдө уруксат берилген буга чейин. Бүгүнкү күндө бул кандай натыйжа алып келип жатат? Албетте, мына бул мыйзам 1-июндан баштап күчүнө кирген. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер ошол тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп, мыйзамдуу долбоордо мыйзамда каралган учурлардын эске алуу менен бул жерде 80 миң жана 100 миң жана 120 миң 3 түр менен киргизилген. Бүгүнкү күндө ошол транспорт каражаттарынан мыйзамдуу багы 80 миң сомдук жана налог салыгын төлөгөндөн кийин уруксат берип атат. Жеке жактар үчүн, юридикалык жактар үчүн 100 миң жана сырткы мамлекеттен келген жарандар үчүн, жолсо сырткы мамлекеттен келген транспорт каражаттарын үчүн 120 миң. Ал эми бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө биздин башкармалык жерлерде рейдтик иштер жүргүзүп, ошол алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча чараларды көрүү боюнча иштерди алып барып жатат. Бул эми бүгүнкү күндө ошо укук бузуу кодексинде атайын 20 миң сомдук айып каралган, жана юридикалык жактар 40 миң каралган да. Ошол учурлардын эске алуу менен бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан жыл ичинде ошол алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча толук кандуу чараларды көрүп жатат. Ал эми жалпы жыл башынан бери транспорт каражаттарын алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча жалпы 1542 айдоочуга чара көрдү да. Бул ал эми мыйзам долбоору киргенден бери бүгүнкү күндө 400дөн ашык айдоочуга чара көрүлдү. Түшүнүктүү. Тилек мырза, рахмат. Бүгүн убакыт таап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күн чабыт маалыматтык талкуу программасында айдоочуларга карата сунушталып жаткан мыйзам долбоорлор, жаңы эрежелерди талкууладык. Студиябызда конокто жол эрежелерин көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев болду. Берүүнү мен Айдина Маматисаева алып бардым. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап күн чабыт.